Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Асель Сөркөл кызы, саламатсыздарбы? Бул жуманын орунтуу жаңылыктары болуп, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун өндүрүштүк ишканалардын ачылышына катышуусу болду. Президент 30-сентябрда Чүй облусунун Москва районунда Бай Элим айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводунун ачылышына катышты. Өлкө башчы ачылышта сөз сүйлөп жатып, өндүрүш тармагы өнүксө, өлкө экономикасына чоң пайда алып келерин баса белгилеп өттү. Мындан тышкары, мындай ири ишканалардын курулушуна мамлекет тарабынан колдоо болоорун белгиледи. Бул тармак мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, жумуш орундарын түзүп, экспорттун өнүгүшүн шарттайт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 2024-жылдын январь-август айларында айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары тарабынан 45,1 миллиард сом көлөмүндө тамак аш азыктары өндүрүлүп, өсүш 120%-ды түзгөнүн айтып, бүгүнкү күндө республика аймагында тамак аш азыктарын өндүрүү багытында 415 ири жана орто ишканалар иш алып барылгандыгын, анын ичинде кайра иштетүүчү завод ачып жаткан Бай Элим компаниясы да бар. Жашылча жемиш консерваларын экспорттоочу бул ишкана ички рынокто да, анын чегинен тышкары да кардарлардын ишенимине ээ болуп келатканы кубандырат деп баса белгиледи өлкө башчы Садыр Жапаров. Агрардык өлкө саналган Кыргызстанда айыл чарбасы негизги тармактардын бири. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү өлкөбүздүн экономикасында маанилүү ролду ойноорун баарыбыз жакшы билебиз. Бул тармак мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, жумуш орундарын түзүп, экспорттун өнүгүшүн шарттайт. Бүгүн биз мына ушул багыттагы жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатыбыздын бир мисалы катары Бай Элим ишканасынын айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводунун ачылышында турабыз. Жашылча жемиш консерваларын экспорттоочу бул ишкана ички рынокто да, анын чегинен тышкары да кардарлардын ишенимине ээ болуп келатканы бизди кубандырат. Мамлекет ишкерлерге ар дайым ачыкпыз, ар тараптан колдоого даярбыз деп биз дайыма айтып келебиз. Биз аталган компаниянын кайра иштетүү өнөр жайын өркүндөтүү боюнча көп функционалдуу консерва заводун куруу демилгесин кубаттап, заводдун курулушуна жер маселелерин чечип бердик. Эл аралык стандарттарга ылайык курулган бул көп функционалдуу консерва заводунун кубаттуулугу күнүнө 500-дөн 700 тонна айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүүгө эсептелген. Ошондой эле заводдо 70 адам туруктуу иштесе, сезон маалында 1000ден ашуун жумуш орундары түзөрү белгиленген. Ошол эле күнү президент Чүй облусуна болгон сапарынын алкагында Сокулук районундагы биовит инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчыларын чыгаруучу заводдун ачылышына да катышты. Президент бул кезектеги эле өндүрүш ишканасын эмес, бул дартка кабылып, ооруга чалдыккан жарандарыбыздын сапаттуу жана заманбап дар-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана ата мекендик өнөр жайды өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган ишкананы ачууга чечкиндүү кадам ташталып жатканын сыймыктануу менен белгиледи. Жаңы фармацевтикалык завод 4500 чарчы метр аянтты ээлейт. Ал жерде вентиляциялык өндүрүш системасы туташтырылган, негизги жабдуулар алынып, бардык кампалар эл аралык стандарттарга ылайык жабдылган. Бул долбоор ишкананын өздүк каражаттарынын жана Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун Насия линиясынын эсебинен ишке ашырылды. Мамлекет башчысы дар-дармектердин баасы төмөндөй турганын айтып, оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элдин дар-дармектерге жеткиликтүүлүгү камсыздалат деген ишенимин билдирди. Бул жерде элибиздин саламаттыгына кам көрүү маселеси тургандыктан, завод Италиянын, Германиянын, Түштүк Кореянын жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулары менен жабдылганын азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Башкача айтканда, эң алды менен дары-дармектердин сапатынын жана коопсуздугунун жогорку деңгээлде кепилдик берүү маселеси эске алынды. Урматтуу замандаштар, Кыргызстан калкынын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Мына ошондуктан заводдун курулушу мамлекеттик саясатты ишке ашырууга түздөн-түз салым экенин баса белгилеймин. Жалпы дары-дармек дегенибиз менен бул завод өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу инфузиялык эритмелерди, ампулаларды жана көз тамчылатмаларын чыгарган ишкана болуп калды. Жогоруда белгилегенимдей, дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат.
ага жараша дары дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элибиздин дары дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыздайбыз деп ишенип турамын. Алдын ала эсептөөлөр боюнча завод жылына 18 миллион литр инфузиялык эритмелерди, 57 миллион инъекциялык ампулаларды жана 31 миллион флакон көз тамчыларын чыгарары күтүлүүдө. Бул өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өлкөбүздүн муктаждыгын толук камсыздап, андан сырткары экспортко дагы чыгабыз деп турабыз. Буга утурлай эле президент Садыр Жапаров кече 3 октябрда Италияга жасаган расмий сапарынын алкагында өлкө президенти Серджо Маттерала менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Садыр Жапаровду жылуу тосуп алган Серджо Маттерала Кыргызстандын президентине Римге жасаган сапары үчүн ыраазычылык билдирип, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эки тараптуу саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарга кошумча дем берет деген ишенимин билдирди. Италиянын президенти Бириккен Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жана башка эл аралык түзүмдөрдүн алкагында Кыргызстан менен Италиянын өз ара аракеттенүү маселелерине токтолуп, эл аралык мамилелер системасын чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров Серджо Маттералага Италияга расмий сапар менен келүүгө чакырганы жана кыргыз делегациясына көрсөтүлүп жаткан меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, бул жолугушуу Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы акыркы 25 жыл ичиндеги биринчи жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп саналат. Жалпысынан менин Италияга расмий сапарым Кыргыз-Италия эки тараптуу мамилелердин тарыхында жаңы баракчаны ачат деп мен ишенемин. Биздин мамлекеттердин ортосунда кызматташтык өнүктүрүүнүн дарамети абдан чоң, менде ишеним бар. Biz aldara met ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасашыбыз керек, жана тийиштүү чараларды көрүшүбүз керек. Биздин бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүздүн жемиштүү өтөт деп терең ишенем. Мамлекеттерибиздин ортосунда кызматташтык илгерилетүүгө олуттуу түрткү берет деген ойдомун. Ошону менен катар 3 октябрда өлкө башчынын Италияга жасаган расмий сапарынын алкагында Рим шаарында Кыргызстан паркынын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Салтанатка кыргыз делегациясынын мүчөлөрү, Римдин вице-мэри Пьерлиджи Санна, муниципалитеттин башчысы Франческо Дель Белло, ошондой эле Италияда жашаган кыргыз диаспорасынын мүчөлөрү катышты. Парктын ачылышы Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы достук мамилелерди символдоштурат. Ошондой эле Италияда кыргыз маданиятын жайылтууга жана маданий алмашууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Парктын ачылыш аземинин алкагында тараптар Бишкек жана Рим шаарларынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Бишкекте майыптыгы бар адамдарды жумушка орноштуруу боюнча биринчи мобилдик тиркеменин бет ачары өттү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Иш-чарага Эмгек министринин орун басары Кыял Жанузакова катышып, бул тиркеме жумуш издөөчүлөр үчүн да, жумуш берүүчүлөр үчүн да маанилүү курал катары кызмат кылаарын белгиледи. Майыптыгы бар адамдарды ишке орноштуруу бул чоң жоопкерчилик, бирок аларга ыңгайлуу иштөө үчүн шарттарды, тийиштүү инфраструктураны түзүү туруктуулукту жана күч аракетти талап кылат. Адатта иш берүүчүлөр качышат, өзгөчө мамилеге муктаж болгон адамдарды жалдоо, анткени бул кошумча чыгымдарды алып келет. Жумуш ордун конверсиялоо талап кылынат. Кыскартылган жумуш графиги каралган, бирок биз аларды коомдон четтетип, иштөө жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратууга укугубуз жок, деди ал. Биздин өлкөдө майыптыгы бар 216 миңден ашуун адам катталган. Алардын ичинен 29 миңге жакыны экономикалык иш менен алектене алат. 2024 жылга майыптыгы бар адамдар үчүн 1396 адамга квота бекитилген. Белгилей кетсек, бул тиркеме Тилектештик борбору жана New Age коомдук фонду тарабынан иштелип чыккан. Мурдагы Нарын эт комбинаты ишканасынын 114 миллион сомдон ашык 4 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Алсак, УКМКнын тергөө ыкчам иш-чараларынын алкагында мурдагы мамлекеттик Нарын эт комбинаты акционердик коомунун жалпы аянты 4 гектар жер тилкеси жана анын аймагында жайгашкан имараттары Нарын шаарынын мэриясынын балансына кайтарылды. Алардын болжолдуу баасы 114 миллион 500 миң сомду түзөт. Азыркы
Азыркы учурда жергиликтүү бийлик органдары тарабынан аталган аймакта 2 өнөр жай ишканасын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылууда. Алар Нарын шаарынын жана ага жакын жайгашкан калктуу пункттардын жашоочулары үчүн жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзүп, бул региондун бюджетине финансылык каражаттарынын түшүүсүнүн өсүшүнө да оң таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Ташкент шаарында Кыргызстандын соода өкүлчүлүгү менен кытайлык электр транспорты рыногунун лидерлеринин бири болгон компаниянын өкүлдөрүнүн ортосунда жолугушуу өттү. Экономика жана коммерция министрлигинин билдиришкендей, жолугушууда электромобилдер жана 3 дөңгөлөктүү мотоциклдерди өндүрүүгө адистешкен кытайлык компания Кыргызстанда өзүнүн өкүлчүлүгүн же филиалын ачууга олуттуу кызыгуусун билдирди. Тараптар бул кадам эки өлкө ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоо менен катар регионда экологиялык таза технологияларды илгерилетүүдө маанилүү учур болуп калышы мүмкүн экенин белгилешти. Кыргызстандын өкүлдөрү мындай долбоорлор өлкөнүн инновациялык потенциалынын өсүшүнө чоң таасир тийгизе турганын белгилешти. Белгилегендей, алдыңкы электр транспортун өндүрүүчүлөрдүн өкүлчүлүгүнүн ачылышы жогорку квалификациялуу адистерди тартуу жана алдыңкы технологияларды киргизүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Кытайлык тарап менен кызматташуу кыргыз компанияларына туруктуу өнүгүү жана заманбап транспорттук чечимдер жаатындагы эл аралык стандарттарга жетүүгө мүмкүндүк берип, өз кезегинде бул өлкөнүн инфраструктурасын экологиялык жактан таза келечекке тезирээк өткөрүүгө өбөлгө түзөт деп айтылат маалыматта. Нарын районунун Куланак айылындагы көптөн бери каралбай калган Оразакынов атындагы борбордук паркынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Парктын долбоору жана сметалык документациясы Нарын районунун шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан Учкун айыл өкмөтүнүн буйрутмасы боюнча иштелип чыкты. Парктын жалпы жер аянты 0,63 гектарды түзөт. Парктын ичинде бассейн, сахна, 1941-1945 жылдардагы ата мекендик согуштун ардагерлеринин эстелиги, балдар ойночу аянтча, чуркоо жолу, түнкү жарыктандыруу, воркаут, шахмат аянты жана башка объекттер жайгашат. Учурда Бишкекте жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынагы өтүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинен маалымдашкандай, сынактын биринчи турунда катышуучулар ар кандай педагогикалык кырдаалдарда маселе чечүү боюнча тесттик сыноолордон өттү. Биринчи турдун жыйынтыгы менен 40тан 60 балга чейин алган 128 мугалимдин ичинен 25 мугалим экинчи турда ат салышууда. Конкурсанттар мастер-класстарга катышып, окуучулар менен иштөөдө кесиптик инсандык компетенцияларын көрсөтүшүүдө. Белгилегендей, сынак 5 октябрга чейин уланат. Биринчи орун алган мугалимге Бишкектен 1 батирдин ачкычы тапшырылат. Конкурстун максаты башталгыч негизги жалпы орто билим берүү уюмдарынын мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кесипкөй кадрдык курамын түзүү. Ошондой эле билим берүү процессинин сапатын жакшыртууга багытталган кадр саясатын ишке ашыруу үчүн алдыңкы педагогикалык идеяларды жайылтуу, заманбап билим берүү технологияларын жана методикаларын пайдалануу боюнча натыйжалуу практикага ээ таланттуу чыгармачыл педагогдорду аныктоо болуп саналат. Иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жана билим берүү системасынын 100 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жатат. Түркиянын Эгей аймагы бактылуулуктун көгүлтүр жээги деп аталган бул жер ар кандай табитке жана тажрыйба деңгээлине ылайыктуу жолдор менен велоспорт сүйүүчүлөр үчүн бейиш болуп саналат. Бул маршруттар велосипедтерди өзүнө тартып турган бардык маанилүү өзгөчөлүктөргө ээ. Мындан тышкары велосипед маршруттары гана эмес, бул аймакта велосипедтерге ыңгайлуу коопсуз токтоочу жайлар, велосипедтерди тазалоо жана оңдоо кызматтары сыяктуу ыңгайлуулуктарды сунуштаган мейманканалар да бар. Аймактагы эң популярдуу велосипед маршруттарынан үчөө. Биринчиси Түркиянын Евровело тармагына кирген биринчи маршруту Евровело 8, башкача айтканда жер ортолук деңиз маршруту. Бул маршрут 11 өлкөнү аралап өтөт жана жалпы узундугу 5900 км. Анын 500 чакырымы Түркиянын 3-чү ири шаары Измир аркылуу өтөт. Ал эми окуяларга бай жана татаал маршруттарды жактырган велосипедчилер үчүн Мугла облусундагы Мармаристин тоо велосипед жолдору идеалдуу сыноо болот. Бул маршруттар тик көтөрүүлөрдү, татаал түшүүлөрдү жана тоо кыркаларын өздөштүрүүнү каалаган спортчулар үчүн түзүлгөн.
Акыркы маршрут Эгей жана Жер ортолук деңиздеринин кесилишиндеги Койжегиз, Ортожа жана Даламан райондору байыркы Корея жана Лекса цивилизацияларына бай жана уникалдуу эко жолдорду сунуштайт. Бул эко жолдорду Далян туризм, маданият жана экологияны коргоо ассоциациясы түзгөн. Койжегизде 5, Ортожажда 4 жана Даламанда 5 маршрут бар. Ар бир маршрут болжол менен 30 чакырымга созулат. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош шаарында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Түштүк Экспо 2024 8-чи эл аралык көп тармактуу көргөзмө жарманкеси өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орунбасары Адылбек Касмалиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев жана президенттин Жалал-Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев катышты. Иш-чаранын алкагында Кыргызстан менен бир нече өлкөнүн ишкерлери кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коюшу күтүлүүдө. Жыл сайын өтүүчү көргөзмөгө Кытай, Өзбекстан, Азербайжан, Туркменистан, Монголия, Казакстан, Венгрия, Россия сыяктуу 8 мамлекеттерден бизнес жана дипломатиялык өкүлдөрү жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан жеке ишкерлер катышты. Сапаргүл Бердалиева нукра азыктарды өндүрүп, нан азыктарын даярдап сатка чыгарат. Алгаш чаккан цехти кызы келиниме иштетсе, эми 6 адамды жумуш орундары менен камсыз кылууга жетише алды. Bunday ярмаркалар болуп турганы биз үчүн багы мына канчалаган адамдар келип алып кетип атат. Анан буну жегенден кийин сөзсүз бизди издешет. Мен негизи эфирге чыгып реклама кылбайм, ушу ярмаркадан кийин эле ушу. Анан мен көбүнчө рекламага чыкпаганым себеби деле түшүнүктүү болсо керек. Баягы кыргызда сөз бар го, төшөгүңө карап бутуңусун деп. Эми ишканабыз кичинерээк да. Анан азыр эми ошого карабастан биз дагы иштеп атабыз. Азыр мурун колумда 2 адам иштеген болсо, азыр 6 адамга жетип калды. Объемубуз да чоңоюп атат. Кудай кааласа биз деле элдей болуп 8 миллиондон өтүп, налог төлөп, өкмөткө пайдага келсек деген эле үмүт менен иштеп атабыз. Түштүк Экспо 2024 эл аралык көргөзмө жарманкесинин катышуучулары үчүн мүмкүнчүлүктөр да чоң. Азербайджан впервые участвует на данной выставке. Конечно же, коммуникация с людьми, которые находятся в странах на путях Великого Шелкового пути. Это даст обмен контактами, обмен традициями, обмен и узнавание больше не только о караванных путях и бизнес-стороне, но и о традиции культурной стороне всех стран, которые лежат на данном пути. Азербайджан в этот раз познакомит с потенциалом туризма в Азербайджане, гостей на данной выставке. Мы очень рады быть в этом южной столице, как говорится, Кыргызстане. Мы расскажем о Баку, о Шамахе, об Исмаилы, о Гябеля, Шике. Все эти города лежат именно на Великом Шелковом пути. То есть караваны проходили как через Кыргызстан и далее через Иран, Азербайджан и далее в Европу и обратно. Көргөзмө жарманкеге айыл чарба, тамак аш, азыктары, кеңсе буюмдары, техника, курулуш, кийим-кече өндүрүшү, үй тиричилик, туристтик жана кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, шаардагы жогорку окуу жайлардын жаңы мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлдү. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда чыккан продукцияларды да көрсөтүшүбүз керек деп. Мына канча өлкөлөрдөн келди, алар да келип биздин потенциалды көрүп атышат. Бизде экологиялык жагынан таза айыл чарба продукциялары бар. Бул жерге башка өлкөлөр, мен ойлоп атам, өзгөчө кызыктар болот болуш керек деп. Көргөзмө 7 мамлекет келип отурат. Мен ишкерлерге ыраазычылык билдирем. Анткени ар бир кылган аракетибиз ошо ишкерлердин мээнети менен келип отурат да. Өндүрүшчүлөр, дыйканчылар, жанагы туристтик компаниялар, тейлөө көргөзүп аткан биздин уюмдар, ушулардын баары тең жалпысынан бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң түрткү берет. Эл аралык көп тармактуу көргөзмө жарманке Ош областында эл аралык соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, мындан ары бекемдөө, инвестиция тартуу жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын экспорттоого чоң колдоо болоруна ишеним билдиришти. Бүгүн ушул иш-чаранын алкагында биз өзүбүздүн алтын күз аттуу дагы иш-чарабызды өтүп атабыз.
Анан эми дагы бир потенциалы бүгүн ушул гидропотенциалыбызды пайдаланышыбыз керек. Бүгүн да ушул бир катар ушул күндөн, суудан, шамалдан өндүрө тургандай көп бир ишкерлерибиз келип, мындай бир изи менен бүгүн күндүн экинчи бөлүгүндө кол коюшуларга барабыз. Иш чаранын алкагында Кыргызстан менен бир нече өлкөнүн ишкерлери кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коюлушу күтүлөт. Ошондой эле Түштүк Экспо 2024 иш чарасын улай Султанбердиев атындагы Ош улуттук драма театрынын алдында Бооз үй кароо сынагы жана Алтын күз айыл чарба жарманкеси уюштурулган. Мында күнүмдүк турмушка зарыл болгон азык-түлүк, жашылча жемиштердин түрү арзан баада сатылат. Ал эми 7 райондун атынан даярдалган бооз үйлөрдүн ичи сырты кооздолуп, кыргыздын каада салты, үрп адаттары чагылдырылат. Гүлжан Ажиматова, Мустамбек Ахмеджанов, Ош шаары. Кыргызстанда жардамга муктаж болгон аярлуу катмардагы жарандарга ар кыл тараптан жардамдар берилип келүүдө. Мына ошолордун катарында Ыйман фондусу тарабынан дагы азык-түлүк жактан жардам көргөзүлдү. Аталган фонд алгачкы ирет мындай чоң масштабта иш алып барып жаткандыктан тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып барышууда. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча 8000дей жаранга азык-түлүк таркатылып, облус жана райондордун борборуна жеткизип берүү жагын фонд өз колуна алган. Каржы деп айтса да, бизге камсыз кылып ошо продуктты бергенине ошо 1,5 айга жетет буюрса, ошо 4 балам бар. Ошо ыраазычылык эки дүйнө бактылуу болсун, Алла ыраазы болсун. Кыргызстанда жардамга муктаж болгон аярлуу катмардагы жарандарга ар кыл тараптан жардамдар берилип келүүдө. Күнүмдүк жашоого керек болгон азык-түлүктөрдү таратуу тыкыр көзөмөлгө алынган. Биздин жарандарыбызга, биздин ошол аярлуу катмарларыбызга 389 тонна тамак аш жактан жардам берүү боюнча өздөрүнүн сунушун киргизип, биз тараптан Ыйман фондунун кызматкерлери, президенттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын кызматкерлери менен бирдикте министрликтери менен, өзгөчө эмгек министрлиги менен Кыргызстан боюнча ушундай иштерди, ушундай бир акция жүргөнү турат. Аталган фонд алгачкы ирет мындай чоң масштабта иш алып барып жаткандыктан тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып барып, жалпы жонунан жардамга муктаж болгон жарандарга 389 тонна азык-түлүк каралган. Тактап айтсак, социалдык өнүктүрүү министрлигинде калктын аярлуу катмары катары каттоодо турган жарандарга берилүүдө. Иш чаранын максаты ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо, аларга бир үмүт берүү, алар жалгыз эмес экендигин ошол көрсөтүү максатында биз уюштурдук. Бул Кыргызстан деңгээлинде болуп атат. Кыргызстан боюнча биз 8100 үй бүлөгө буюрса таратылат. Уун, ошол эле коробканын ичинде ар түрдүү азык-түлүктөр бар. Ал эми үй бүлөлөрдү табып алуу боюнча бул биз эмгек министрлигине кайрылдык. Ошол эмгек министрлигиндеги немеде турган, тизмеде турган адамдарды алып, биз ошол адамдарга берүүнү пландап атабыз буюрса. Өлкөдө аярлуу катмар болгон жардамга муктаж жарандарыбызга мамлекет тарабынан жөлөк пул төлөнүп келгени менен эл аралык уюмдар тарабынан да бир топ кол кабыштар болуп келүүдө. Сиздерге жардам берүү менен гана чектелбейт, анткени күнүнө мамлекет тарабынан өзүнүн аз камсыз аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү боюнча бир канча деген иш чараларды атайын мыйзамдарды чыгаруу менен гана чектелбестен, мына ушундай фонддордун аркылуу бизге оор кырдаалда кол сунган биздин досторубуз аркылуу дагы жардамдарын берүүдөн тайбайт. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча 8000дей жарандарга азык-түлүк таркатылып, облус жана райондордун борборуна жеткирип берүү жагын фонд өз колуна алган. Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейинде төкмө акын, чебер комузчу, элдик ырларды аткаруучу Корголдосу уулуна арналган, акындыкка арналган өмүр аталышындагы туруктуу экспозициянын ачылыш аземи өттү. Экспозицияда төкмө акындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана өздүк буюмдары коюлган. Кененирээк кийинки сюжетте.
Кыргыз Республикасынын Улуттук музейинде төкмө акын, чебер комузчу, элдик ырларды аткаруучу Коргол Досу уулуна арналган акындыкка арналган өмүр аталышындагы туруктуу экспозициянын ачылыш аземи болуп өттү. Экспозицияда төкмө акындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана өздүк буюмдары коюлган. Экспозициянын ачылышын анын урпактары Кыргыз Республикасынын Маданият, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте өткөрдү. Аталган иш-чарага коомдук ишмерлер, төкмө акындар, Жогорку Кеңештин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов да катышып өз сөзүн сүйлөдү. Бу кишинин өнөрү, обондору, Кудай бу кишини төп жарагы төп келген жорго кылып жараткан экен, дастандарды аткарган, өз обон жор чыгарган, күүлөрдү жараткан жана мыкты төкмө өнөрүндү жараткан чоң bir eldi kuvandırgan, süyündürgen önördün iyesi olgan. Korgolurdağın anın sapların, anın aytkanların 3-4 günden adamdın meyesine jetkirip, kat kırıp gülgön bizde aytışat. Коргол Досу уулунун чыгармачылыгын элге анын урпактары жайылтууда. Атабыздын чыгармалары, дастандары унутулуп калбашы керек дейт анын небереси Турсункан Досуева. Коргол атабыз ар кандай себептер менен бул замандаштары катары Бишкекке келип далай жол ырдаган абдан сүрөттөрү көп, бирок ушул чөйрөдө эстелик катары жолбошчулардын катарында турбай калган экен убагында. Мындайынан айтканда өзүнүн чоголдугунан, өзү калыпка түшпөй койгонунан, ал киши көргөнүн айтып жалаң чындык менен жашап өткөн киши экен да. Анан ошол себептерден коюлбай калгандыр. Мына биз азыр тилегибиз орундалып, ушул Кыргыздын улуттук тарых музейине бүгүн туруктуу экспозициялык бурчун ачып атабыз. Geçelen aldımdan elim turulsa eken aktangday bolup sayragan hayrananday adamdara şirkin jaralar beken kayradan. Коргол Досу уулунун көзүн көрбөсөк да, аны чыгармаларынын негизинде устат катары санап келебиз. Ал кийинки муундагы акындарга өрнөк болуп калат дейт төкмө акын Амантай Кутманалиев. Эми Коргол Досу уулунун атак даңкы бир учурларда а киши тарыхтын бүктөмдөрүндө көп жыл калып келген, айтылбай, делбей. Ана муну ошол изилдешип, китептерин чыгарышып, кийинки учурлардан белгилүү болду. Бирок түбөлүктүү кадимки Коргол Токтогул атанын мектебинен өткөн киши. А кишиден деле жашы биртикеле айрым экен. Бирок бир топ жыл жашаган. Анан Коргол деген деле эсибизге Акбакай келет. Муну айтышып атпайбы? Акбакай деген ырын болуш мадаржинip күүгө айлантып түбөлүктүү калтырды. А өзүнүн ырлары, термелери, айтыштары, жоктоолору дегеле терең кенч, терең байлык киши бул. Кыргыздын Оз эки маданиятынын рухий дүйнөсүнүн алтандарынын бири десек болот. Алтан деген эми алыптарынын бири. Ошондой эле Коргол Досу уулуна арналган иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самый-Кожо да катышып, акындын экспозициясынын ачылышы абдан маанилүү экендигин, ошондой эле аны элге таанытып жаткан урпактарына ыраазычылыгын билдирип өттү. Өткөндөрдөн аңталмайын тирүүлөр баркталбайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Өлгөндөрдүн даңкы болбой тирүүлөрдүн баркы болбойт деген кыргызда мыкты сөз бар. Ошол сыяктуу Коргол атабыздын мына Токтогулдун эң баштапкы шакирттеринин бири болгон улуу акындын саптары, алардын сөздөрү, ал кишинин айткан учкул ойлору бүгүнкү күндө дагы, келечек муунга дагы, андан аркы замандарда дагы жашай берет. Ак таңдай акын комуз өнөрүнүн бардык түрүн өздөштүргөн залкар талант, орошон чебер ырчы Коргол Досу уулу 1882 жылы Кетмен төбөнүн Айыкты деген жеринде туулган. Корголдун комузчулук өнөрүнө Ниязалы кандай устаттык кылса, ырчылык өнөрүндө Тоо булбулу Токтогулдун таасири зор болгон. Күлчөрө Казымкулов, Асель Сөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ KG сайтынан, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.